Урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич, урматтуу Бордош Казакстандын делегация мүчөлөрү, мени чакыруумду кабыл алып, мамлекеттик сапар менен келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем сизге, урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич. Кыргыздар менен казактар бир тууган элбиз. Биздин өңүбүз, тилибиз, каада салтыбыз, маданиятыбыз оп-окшош, дилибиз да бар. Биздин элдерибизде алыскы туугандан жакын коңшу арты деген жакшы сөз бар. Кыргызстандын тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын бири болуп, Казакстан менен кызматташуу мындан ары өнүктүрүү болуп саналат. Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда ар тараптуу, анын ичинде соода-экономикалык кызматташтык өнүгүүдө. Биздин өлкөлөрдүн ынтымагы мындан ары да жакшырып, бир туугандык мамилебиз бекемдей берет деп ишенебиз. Бүгүнкү күндө биздин эки жана көп тараптуу кызматташтыгыбыз жемиштүү өнүгүп жатат. Мындан ары да бардык багыт боюнча ишибизди улантууга биз даярбыз. Уважаемые участники заседания, сегодня в рамках визита мы также проводим 5-е заседание Высшего межгосударственного совета Кыргызской республики и Республики Казахстан. Мы только что с Касым-Жомартом Кемелевичем провели переговоры в узком формате. Наши переговоры прошли в традиционном духе братства и взаимопонимания. Мы обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, договорились по ключевым вопросам нашего взаимодействия и определили практические механизмы их реализации. Выражаю уверенность в том, что наши переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном на новый качественный уровень развития. Уверен, что кыргызско-казахстанское стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и далее укрепляться во благо народов наших стран. Сегодня планируем подписать ряд двусторонних документов, итоговое решение Высшего межгосударственного совета, совместную декларацию, комплексную программу по сотрудничеству между нашими странами на 2020-2022 годы и другие документы. Ушул иш сапардын алкагында акыркы 5 жылдан бери өткөрүлбөй келген жогорку мамлекеттер аралык кеңештин отуруму болуп өттү. Биз соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, суу-энергетика жана транспорт багыттарындагы өз ара аракеттенүүгө көңүл бурдук. Тарыхы, тили, дини жана каада салты окшош Боордош эки элдин маданий кызматташтык маселелерине абдан чоң көңүл бурдук. Аталган чөйрөдө кызматташты мындан да жигерденүктүрүү зарыл деген бир пикирге келдик. Евразия экономика бирлигинин алкагында өз ара аракеттенүү маселелерин талкууладык. Казакстан биздин ишенимдүү өнөктөшүбүз жана ынак коңшубуз. Кыргызстан жана Казакстан ортосундагы боордош, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелери биздин элдердин жакшы жашоосуна өбөлгө болот. Казакстан Республикасы президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич Токаевдин мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыктары кыргыз-казак элдеринин ынтымагын, бир туугандыгын арттырууга кызмат кылат.